Калорийлердин 1/3 балдар негизги тамактын ортосунда ар нерсени жегенден пайда болот. Диетологдор билдирет, 12 айдан өйдө балдар калорийдин 1/3 негизги тамактануулардын ортосунда ар нерселерди жей бергендиктен пайда болот. Пайдалуу мөмө жемиштин ордуна таттуулар жана майлуу тамак рациону 12 айдан 24 айга чейинки наристелерде калыптанып, 2 жашында ден соолукка терс адат болуп калып калат. Бул фактылар, бирок үмүт да бар. Баланын тамак ашка болгон адаттары калыптанып келаткан кезинде ата-эне туура тамактанууга үйрөтсө болот. Пайдалуу тамактануунун жөнөкөй эрежелерин сактап, балдардын семирип кетүүсүн жана хроникалык ооруларды жокко чыгарса болот. Момпосуй же шоколаддын ордуна банан же алча бериңиз, балдарыңыз оорубасын.